Урматтуу депутаттар, ыры салды ынтымак деген элибиздин накыл кебин туу туткан өлкөбүздө биримдик өкүм сүрүп, Кыргызстан туруктуу өнүгүү жолуна түштү. Мамлекеттин ички тышкы саясатында бир топ илгери жылыштар болуп жатканына жалпы эл күбө. Кудай буюрса, буга чейин жүрөгөйүтүп келген чек ара маселелери кошуналар менен толук жөнгө салынып, өз ара пайдалуу негизде чечилип калды. Кошуналарыбыз менен достукта жана ынтымакта жашоонун пайдабалы андан ары бекемделүүдө. Россия, Кытай, Европа мамлекеттери, Түркия, Корея, Япония сынды өлкөлөр менен алакалар жаңы деңгээлге көтөрүлүп, өз ара кызматташуу чыңалууда. Ал эми мамлекетибиздин турмушунда болуп жаткан өзгөрүүлөр, экономикалык өсүштөр, айрыкча улам четинен ачылып жаткан социалдык экономикалык объектилер, бир катар тармактарды реформалоого жасалган аракеттер жалпы мекендештерди кубантып жатат десем жаңылышпаймын. Албетте, мунун баары аткаруу бийлиги менен сиздердин, урматтуу депутаттар, мыйзам чыгаруу бийлигинин кыска аралык ичинде көп күч жумшап, илгерки парламенттердей болуп жеке кызыкчылыктар үчүн соодалашпай, ынтымакта эри шаркак иштешиңердин натыйжасы деп айтууга толук негиз бар. Аткаруу бийлиги тарабынан демилгеленген мамлекеттик маанилүү маселелерди кечиктирбей колдоп берип келе жатасыздар. Бул үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдире кетейин. Албетте, араңыздарда илгерки көндүм адатын кылып, министрликтер тараптан жеке кызыкчылыктар чечилбей калган үчүн кандай гана маселе болбосун каршы добуш берген 5-6 депутаттар бар. Аларга эми көңүл бурбай эле коелу. Анткени көпчүлүк басымдуулук кылып, мамлекет үчүн пайдалуу, келечектүү маселелерди колдоп берип келе жатасыздар. Жыйынтыгында көзгө көрүнөрлүк ири иштер жасалып, жалпы журтубуз менен бирге эл аралык коомчулуктагы алгылыктуу иштерибизди белгилеп келишүүдө. Менин күнү түнү тынбай министрлер кабинетинин алдына койгон талаптарымды министрлер жалпы команданын тапшырмаларымды так жана ыкчам аткарууга болгон аракеттеринин жыйынтыгында мына бүгүнкү жетишкендиктерге жетише олтурабыз. Ачыгын айтып коюш керек, бул жетишкендиктерге министрлер кабинетинин мурдакы төрагасы Акылбек Жапаровдун дагы салымы бар. Эми анын кызматтан кетишин ашыкча саясатташтыруунун кажети жок деп ойлойм. Бирок өлкө бюджетин түзүүчү салык системасындагы оркойгон сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Терс көрүнүштөр баарыбызды кейишке салды. Маселен, аксыз маркаларына байланышкан махинациялар ашкереленип жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул тармак Акылбек Үсөнбековичтин түздөн-түз көзөмөлүндө болчу. Демек, салык системасындагы мыйзамсыз аракеттерди мурдатан эле токтотуп калуу мүмкүн эле. Мыйзамсыз иш аракеттеринен улам салык кызматынын жогорку жетекчилигинин кармалышы боюнча окуя азыр тергелип жаткандыктан, бул жерде жеке кызыкчылыктардын кагылышына жол бербөө үчүн аны кызматтан четтетүүгө мажбур болдум. Урматтуу эл өкүлдөрү, коом турмушу саат жебесиндей токтобой кете берет. Андыктан биз да өз ишибизди токтотпой улантышыбыз керек. Айрыкча өкмөттүн өлкө турмушун жөнгө салуу, өнүктүрүү жаатындагы ишмердиги 1 мүнөттагы токтоп калбаш керек. Мындан улам министрлер кабинетинин төрагасы кызматына баарыңыздарга белгилүү Адилбек Алешевич Касымалиевдин талапкерлигин сунуш кылгам. Мен анын өмүр жолуна көз салсам Ленинград финанс-экономикалык институтун аяктагандан тартып каржы, салык, жыйымдар боюнча жөнөкөй кызматкерден баштап бир топ жетекчилик кызматкерлердин тепкичин басып өтүптүр. Айрыкча экономика, каржы министри кызматтарын аркалап, өлкөбүздүн бул тармактарын ийне-жибине чейин жеткиликтүү билээрин, тийиштүү тажрыйба топтогонун сиздер деле жакшы билесиздер. Ошондуктан колдоп бердиңиздер деп ойлоймун. Сиздерге терең ыраазычылык. Урматтуу депутаттар, бетеге кетет, бел калат, бектер кетет, эл калат дейт кыргыз эли. Биз да кетебиз. Мөөнөтүңөр аяктагандан кийин сиздер да кетесиздер. Мамлекетибиз, элибиз гана түгөлүк калат. Бийлик алмашат, жаңылар келет, кетет,
турмуш өзү ушундай. Эң башкысы эл кызматына татыктуулар, чынчылдар, мекенчилдер келип, жалпы журтубузга кызмат кылып беришсе болгону. Мекенибизге, сүйүктүү Кыргызстаныбызга кылым кыйрынан бери нарк күтүп сакталып келаткан элибизге кызмат кылалы, таза, чын жүрөктөн ак ниет иштеп берели. Министрлерге айтарым, араңыздарда мурдатан бери иштеп келе жаткандар барсыздар, мурдакы заманды унуткула, ар бир жетекчи мейли кайсы тармакта болбосун өз тармагыңарды иретке келтиргиле. Коррупциялык элементтерди, уурулуктарды түп тамыры менен жок кылгыла, таза иштегиле. Эгерде таза адилет иштегенге көзүңөр жетпесе, эртелеп эле арыз жазып кетип калганыңар өзүңөргө жакшы болот. Урматтуу депутаттар, урматтуу министрлер, ишиңиздерде ийгиликтер болсун, көңүл бурганыңыздарга рахмат.